Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Hurmatlı ziyaratçılar, umraçılar, kadırlı Allah Taala'nın konukları. Umra kılganımыздың maksatı uşul жашообуз өзгөрсүн. Umra kılgandan keyin barıp деле мурунку кейпибизге түшүп калбайлы. İşenimlerimiz, göz karaşlarımız, niyetlerimiz, münözlerimiz, ibadatlarımız, amallarımız özgörsün. Özgörünün atı oңолуу. Umranın maksatı uşul. Ошон үчүн туугандар ушундай ыйык жерге келгенден кийин, тоба кылгандан кийин, Алла Таала менен келишим түзгөндөн кийин, ya Allah men labbayk ayttım, men tilimden labbayk деген söz çıktı. Budan ары kança жашоом kaldı, manga karangı, sana belgilүү. Bирок ушул жашоомдун ар бир түнүн, ар бир күнүн өзүңө баш ийүүгө, өзүңө моюн сунууга, өзүңө ибадат кылууга, ya Allah sen жардам бергин деп Алладан сурап жашайлы. Labbayктин мааниси ушул болчу. Ya Allah, emi buyurganыңды аткарамын. Мага жакса дагы, жакпаса дагы, нәпсиме жакса дагы, жакпаса дагы, жараткан Алланын разычылыгын, Алланын каалоосун биринчи коёмун деп. Ошон үчүн айтылат, ар бир мусулман эркек аялдын жашоосунда 4 нерсе болуш керек. Ар бирибиздин жашообузда. Биринчиси Allah'ın zikri. Allah Taala'nı estep жашайлы. Түндөсү дагы, күндүзү дагы, токто дагы, ачта дагы, оорусак да, ден соолукта болсок дагы, байып кетсек дагы, ишибиз жүрүшпөй кембагал болуп калсак дагы, Allah'ını эстегенди таштабайлы. Бул ааламдын кожоюну, ээси, жаратуучусу, сизге бизге күн сайын өмүр берип аткан 360 муун мүчөнү тартуулаган, эртеңки тагдырыбыз анын колунда, Аллага ахиретке барганда жолуга турган, түбөлүктү бейишибиз менен дозоктун чечимин чыгара турган Алла, ошону эстеп жашайлы. Көздү берген Алланы эстеп жашайлы. Кулакты берген Алланы эстеп жашайлы. Жүрөктү соктуруп аткан Алланы эстеп жашайлы. Каныбызды айландырып аткан, түнү уйкусун берип, эс алдырып аткан, ырыскыларын берип аткан Алла Тааланы эстеп жашайлы туугандар. Куранда Алла Таала айтат: "Фадкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун." Силер мени эстеп тургула, мен да силерди эстеп турамын. Силер мени эстегиле, мен силерди эстейм. Биз эстебесек деле Алла бизди унутпайт. Бирок Алла Таала биз Алланы эстесек, Алла бизди жакшы көрүп эстейт. Разы болуп эстейт. Сыйлыгы менен, хидаяты менен, кечирими менен, райымы менен, айкөлдүүлүгү менен эстейт. Бизге бакыт берип, жакшылык, ийгилик, жеңиш берип эстейт туугандар. Ошондуктан жараткан Алла Тааланы эстеп жашайлы. Бул дүйнөнүн кооздугу Алланын зикри менен, ахиреттин кооздугу Алланын кечирими менен, бейиштин кооздугу Алланы көрүү менен дейт бир аалымдар. Матабаты dünya illa bi zikrik. Bu dünya koz emez. Dünya жақшы emez. Allah'ın zikrisiz. Allah'ını estebe kantip adam yaşayt. Jaratkan Allah Taala'nı estebe kant yaşayt. Allah Kur'an'da ya eyyuhallazina amanu zkurullaha zikran katira. Ey imandılar, sizler Allah'ını көп estegile. Sizler Allah Taala'nı көп estegile degen buyruk kelip atat. Oşun üçün tugandar, her birimizin tilibizde Allah'ın zikri olsun, жүрөгүбүздө Allah'ını estөө olsun. Tilibizdi göndүrөйлү. Luqman Hakim balasına aytkan, balam, sen tilingdi göndür, Allah'ın zikrine göndür deyt. Peygamberimizden kança деген sahabalar sorashkan. Ya Resulallah, mağa bir ушундай bir amal aytыңыз, ошону мен бекем карманайын. Peygamberimiz ne dedi? Tilingdi Allah'ın zikri menen daima nım karma, öl karma. Allah Taala'nın zikrinde olsun tilingde.
Ошон үчүн урматтуу умрачылар, биринчи биздин жашообузда боло турган, жашообузду кооздой турган, жүрөгүбүздү нурлай турган, кабырыбызды нурлай турган амал бул зикир экен. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, кабырдын азабынан, Алланын зикиринен дагы өткөн куткаруучу амал жок дейт. Карачы. Кабыр азабынан, Алланын зикиринен дагы өткөн куткаруучу амал жок дейт тугандар. Ошон үчүн Алла Тааланын зикирин кылып турсак, шайтан бизден качат экен. Шайтан качканда азгырыгы алсырайт экен. Арам ойлор мээге азыраак келет экен. Арам каалоолор адамда азыраак келет экен. Качан Алланы зикирле кылып турсак, арамдан сактануу жеңил болот. Күнөөдөн сактануу жеңил болот. Алла Тааланын неаматтарына шүгүр кылуу жеңил болот тугандар. Ошон үчүн биринчи биздин жашообузда, мусулман эркек аялдын жашоосунда 4 нерсе болуш керек. Биринчи зикир экен. Тилибизди ушуга көндүрөйлү. Тилибиз менен пайдалуу сөздү гана сүйлөйлү. Анткени ар бир тилибизден жакшы жаман сөз чыккан, бул жазылат. Унутпаңыз, жазылат. Китебиңизге жазылат. Эртеге кыямат күнү китебиңизди жаздырган, ошону Алла Таалам окуттурат. Колубузга сизге мага тапшырат. Ар бир адам балагаттан өлгөнгө чейин өзүнүн китебинин автору. Өзү жаздырып аткан китептин автору. Сиз кандай жакшы сөз сүйлөйсүз, баары жазылат. Кандай жаман сөз сүйлөйсүз, бардыгы жазылат. Кандай жакшы амал кыласыз, баары жазылат. Кандай жаман амал кыласыз, баары жазылат. Кур'анда Алла Таала мындай деп эскертүү берди. Ма ялфиду мин каулин илля ладайхи рақибун атид. Адамдын тилинен кандай гана сөз чыкпасын, ал жерде рақибун көзөмөлдөп турган, атид жазганга таяр болуп турган периште турат дейт. Тилиңизден сөз чыктыбы, ошону сразу жазат экен тугандар. Сразу жазат экен. Хадисте келет, бир инсан алхамдулиллахи касира деген экен. Алхамдулиллахи касира дегени Алла Таалага өтө көп мактоо болсун деген сөз. Ошентип айтса, периштелер эмне деп жазайын деп, канча сооп жазайын деп билбей калды. Жараткан Алла Таала кайрылат, Алла Таала айтат, пендеме рахмати касира, менин райымым да өтө көп деп жазып койгула дейт. Карачы. Алхамдулиллахи касира десеңиз, сиз үчүн Алланын тарабынан рахмати касира, менин райымым да ошол пендеге өтө көп деген жазылып калат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат, бактылуу адам дейт. Даңк болсун ошол адамга, кимдин амал дептеринде көп истихфар жазылса, көп истихфар табылса. Бул дагы мынакей тургандар зикирге. Ошон үчүн дайыма Алла Тааланы зикир кылып тилибизде таштабай жүрөйлү. Дайыма. Экинчиси, мусулмандын жашоосунда, мусулмандын жашоосун кооздой турган, жүрөгүн нурлай турган, жаркылдата турган амалдардын бири шүкүр. Шүкүр кылып жашайлы. Алла сизге канча өмүр берсе, канча ден соолук берсе, канча перзент берсе, канча ырыскы берсе, ушуга шүкүр кылайлы. Алла субханаху ва тааланын берген бардык жакшылыктарына шүкүр кылайлы. Ошон үчүн айтылынат, ибадаттан бошогондон кийин ибадаттагы кетирген кемчилдиктерге Алладан кечирим сураңыз, ибадатка тоофик берген үчүн шүкүр кылыңыз дейт. Ошон үчүн алымдарыбыз айткан, Кур'анды окуу бул Алланын тарабынан тоофик, буга сөз шүкүр кылыш керек. Ким Кур'анды ачса, Алла ага жакшылык каалады. Ким Кур'анды окуса, Алла ага кулак салды. Ким Кур'анга амал кылса, анын даражасы көтөрүлдү. Ким Кур'анды жайылса, пайгамбардын шапаатына бөлөндү. Агай мусулман бир туугандар, экинчиси шүкүр экен. Биринчиси зикир экен. Экинчиси шүкүр, вашкурули ва ла такфурун. Силер мага шүкүр кылып жашагыла. Шүкүрсүздүк кылбагыла дейт. Жараткан Алла, фадкуру ала Алла лааллакум туфлихун. Силер Алланын неаматтарын эстеп жашагыла, мүмкүн ийгиликке жетерсиңер. Дүние ахиреттин бактысыздыгынан кутуларсыңар. Бактылуу болорсуңар. Алланын неаматтарын эстейле.
жаратқан Алла Тааланың. Мына күн жарқыраған, бұл да Алланың нематы. Қараңғы түн ес алған, бұл да Алланың нематы. Ұйқы да Алланың нематы. Бала-шақа да Алланың нематы. Құрсақ ашқандық да Алланың нематы. Жада қалса ұмытып қалған да Алланың нематы. Алланың нематының есебі жоқ. Ва ин таудду ниъматаллах ла тухсуха. Егер де Алланың нематын сіздер есептеп кірсеңерші, есептеп баштасаңар, санап бүтпейсіңер. Санап бүтпейсіңер. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер де сіздер шүгір қылсаңар мен нематыма дейді Алла Тағала. Мен сөзсіз аны көбейтіп берем дейді. Көбейтіп берем. Шүгірдің екі пайдасы бар екен. Біріншісі, шүгір қылғаныңыз үшін сауап жазылады екен. Екіншісі, қайсы нематқа шүгір қылсаңыз, Алла аны көбейтіп береді екен. Мынандай керемет. Ошон үшін бардық пайғамбарлар шүгір қылушылар болған. Ибрахим пайғамбар, мына Кабаны салған пайғамбар. Шакиран ли ан'уми. Алла Тағала айтып жатады, Алланың нематтарына шүгір қылушы еле. Муса пайғамбарға Алла Таурат берді, улуу китеп берді, пайғамбаршылыққа таңдады. Алла Муса пайғамбармен сөйлесуге Алла Тағалам Муса пайғамбарды таңдаған, Муса пайғамбармен сөйлескен. Ушылардың бардық белектерді, улуу сыйлықтарды бергеннен кейін, «Вакум мина шакирин». Ей Муса, шүгір қылушылардан бол деді. Дауд пайғамбарды қараңыз. Сулайман пайғамбардың атасы. Дауд пайғамбардың үй бүлесіне қошып тұрып Алла Тағала бұйрық берді. «И'малу ала Дауда шукра, ва қалилум мин ибадия шакур». Ей Дауд пайғамбардың үй бүлесісілер, шүгірді амал қылып алғыла. Алла Тағала айтады, бирок менің пенделердің арасынан шүгір қылушылар өте аз дейді. Қарашы. Шүгірсіздер көп екен, өзі жақсы адамдар аз екен, жаман адамдар көп болады екен, оңолғандар аз екен, бұзылғандар көп екен, тура жолға түшкендер аз екен, адашқандар көп екен, бақтылулар аз екен, бақтысыздар көп екен, бейішке кіре тұрғандар аз екен, дозаққа кіре тұрғандар көп екен туғандар. Ошон үчүн Алла Таала бизди сизди Курандағы аз деп аталған ошолордун катарына кошсун. Насаат алуучулар аз, иман келтирүүчүлөр аз, шүгүр кылуучулар аз деп айтып атпайбы? Ошолордун катарына эле бизди кошуп койсун. Бактылуулар аз болот экен, жакшылар аз болот экен, адал аз болот экен, арам көп болот экен туугандар. Ошон үчүн биз алхамдулилла деп Алла Таалага шүгүр кылайлы. Бул эки. Үчүнчүсү, мусулмандын жашоосун кооздой турган, мусулмандын жүрөгүн нурлай турган, кабырын нурлай турган, көңүлүн ток кыла турган, жан дүйнөсүн байырта турган амалдын бири бул дуа экен. Ар бир мусулман эркек аял Алладан дуа кылып жашасын. Эрте менен, кечинде дайыма Алла менен байланышып, Алладан жардам сурап, жараткан Алла Тааладан жакшылык сурап, жараткан Алла Тааладан жакшы иштерди кылганга жардам сурап, өзүн эстегенге, өзүнө баш ийгенге, нематтарына шүгүр кылганга жардам сурап, ибадат кылганга жардам сурап, күнөөлөрдү таштаганга жардам сурап, Алла Тааладан дуа кылып жашайлы. Өзүбүзгө да дуа кылайлы, үй бүлөбүзгө дуа кылайлы, бүткүл адамзатка дуа кылайлы, дүйнөбүзгө дуа кылайлы, динибизге дуа кылайлы, ахиретибизге дуа кылайлы. Тугандар, дуа да Алла Таалам өзү буйрук берген. Уд'уни астажиб лакум. Силер менден сурагыла, дуа кылгыла, мен кабыл кылам деген. Буйрук берди, дуа кылгыла деп, уада берди, кабыл кылам деп. Бизге bundan өткөндө бакыт барбы? Өзү буйрук берип атса, дуа кылгыла деп өзү буйрук берип атат, эми өзү уада берип атат, кабыл кылам деп атат. Тугандар, ошон үчүн бу дүйнөдө канчалык турсак, ошого жараша дуа кылайлы. Кабырда канча болсок, ошого жараша дуа кылайлы. Ахиретте канча болсок, ошого жараша дуа кылайлы. Өзүбүздү баары дуага топтойлу. Мынакей дуалардын пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям өтө көп дуаларды айтылган, ошолордун бир эки дуасын айтып коеюн азыр. Учурдан пайдаланып. Биринчиси Аллахумма гфирли вархамни ваафини варзукни. Бул дегенче пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 5 манжасын көрсөтүп туруп, баш бармакты мынакей жумуп, төртөөнү мындай кылган. Ким мына төртөөнү сураса, Аллахумма гфирли вархамни ваафини вахдини. Дүйнө ахиреттин бардык жакшылыктарын сурап бүттү деген. Мына ушу дуаны өзүбүзгө кылайлы. Ушу дуаны атабыз үчүн кылайлы.
Uшу дуаны апабыз үчүн кылайлы. Ушу дуаны аялыбызга кылайлы. Ушу дуаны күйөөбүзгө кылайлы. Ушу дуаны балдарыбызга, кыздарыбызга кылайлы. Ушу дуаны бир туугандарыбызга кылайлы. Ушул дуаны сиз кимде болсоңуз ошого кылайлы. Бардык мусулмандарга кылайлы. Төртөөнү сурайлы. Пайгамбарыбыз айтат, дүйнөнүн жакшылыктарын бүтүн сурап бүттүң. Ахиреттин жакшылыктарынын бардыгын сурап бүттүң. Бардык ушунун ичинде, бирөөсү да сыртында эмес. Бардык жакшылык ушу ичинде, бирөө да сыртта калбайт экен. Төртөөнү сураң, иш бүттү. Кайсы? Биринчи Алланын кечирими. Экинчи Алланын райымы. Үчүнчүсү Алла Тааланын амандыгы, сак саламатчылыгы. Төртүнчүсү Алланын ырыскысы. Төртөөнүн тең кожоюну Алла. Төртөөнүн тең Алла чечет. Ааламдын ээси Алладан сурайлы. О жаратуучу Алла, мен күнөөкөрмүн. Мен катакермин. Менде кылмыш, менде каралык, менде тоңмоюндук, менде кандай дегендер бар, я Алла. Лайык эмесмин. Мен ушундай адаммын. Я Алла, сен кечиримдүүсүн. Сен жалгызсың. Кечиргенди жакшы көрөсүң. Сен, я Роббул аламин, кечиргениң менен таанылгансың. Кечиргенди Алла жакшы көрөт, суралганды Алла Таала жакшы көрөт. Суралганды Алла Таала жакшы көрөт. Ким Алладан сурабаса, Алланын ачуусу келет. Ошон үчүн дайыма дуа кылышыбыз керек. Алладан сурап, жардам сурашыбыз. Сурабай койгондун мааниси кандай? Мен өзүм чечем, өзүм кылам, өзүм билем. Анда дагы Алланын каалоосу эч нерсе кыла албайбыз тууган. Ошон үчүн Алла Тааладан дайыма сурап турайлы. Пайгамбарыбыз 24 саат сураган. 24 саат Алланы эстейт эле. Кана ядкуруллах фи кулли ахяни. Хадисте келет, пайгамбарыбыз Алла Тааланы дайыма эстеп турат эле. Жүрөгүндө Алла Тааладан сурап турат эле дайыма. Эми мына ушу төртөөгө токтоп коеюн. Алланын кечиримин сурайлы. Бу дүйнөнүн бактылуулугу угуп алыңыз. Бала чакалуу болуу да эмес. Бай болуу да эмес, депутат болуу да эмес. Мансап бийликке жеткенде эмес. Көп жашаганда эмес даже. Бу дүйнөнүн бактылуулугу күнөөлөрдүн кечирилгенинде. Бу дүйнөнүн бактылуулугу күнөөлөрдүн кечирилгенинде. Ахиреттин бактылуулугу дозоктон куткарылып, бейишке кирип калганда. Мына дүйнөнүн бактын угуп алыңыз, ахиреттин бактысын угуп алыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн Алладан кечирим сурагандын түрүн айткан. Сажда кылганда пайгамбарыбыз айтат, дуа кылгыла, көп дуа кылгыла. Алла Таалага пенде эң жакын болгон учур сажда болот, дуаны Алла Таалам кабыл кылат дейт. Кандай? Аллахумма гфирли дамби куллаху, диққаху ва жилlahu ва аввалаху ва ахираху ва аланиятаху ва сирраху. Бир саждадагы дуа. Я Алла, менин бардык күнөөлөрүмдү кечир. Чоң күнөөлөрүмдү кечир, кичине күнөөлөрүмдү кечир. Ашкери күнөөлөрүмдү кечир, жашыруун күнөөлөрүмдү кечир дейт. Аллахумма гфирли дамби куллаху, диққаху ва жилlahu ва аввалаху ва ахираху. Алгачкыларына, кийинкилерин дагы, ва сирраху ва аланиятаху. Жашырундагы, ашкересин дагы, бардык күнөөлөрүмдү кечир деп. Ошон үчүн Алла Тааладан кечирим сурайлы. Алла, мен көзүм менен канча күнөө кылып алдым. Кулагым менен, оюм менен, ниетим менен, тилим менен, эмне деген. Мен күнөөнүн океанындамын, я Алла. Куткаруучу сенсиң, кечирүүчү сенсиң. Бейиште жазылган экен. Умматун муднибатун ва роббун гафур. Бул үммөт күнөөкөр, бирок Роб кечиримдүү деген. Карачы. Алла Таалам кечиримдүү. Алла Таала кечирбесе бирөө бейишке кирбейт, тууган. Бирөө бейишке кирбейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Алла Таалам айткан, сен биринчи билгин, бир Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок, анан кечирим сурагын өзүң үчүн, бардык момун эркектерге, бардык момун аялдарга. Хадистерде келет, ким Алла Тааладан кечирим сураса, Алла, мени кечир, жана дүйнөдөгү канча момун эркектер, канча момун аялдар, ошонун бардыгын кечир десе, ошолордун санынча сооп жазылат дейт, карачы. Сиз мындай бир сөз менен 2 миллиард сооп аласыз. Аллахумма гфирли валил муъминин вал муъминат. Я Алла, мени кечир, мусулман момун эркектерди кечир, мусулман момун аялдарды кечир деп койсоңуз, ар биринин санынча сизге сооп жазылат мына. Ошон үчүн Алла Тааладан биз эмнени сурайлы биринчи? Кечирим сурайлы. Айтайлы, я Алла, атамдын күнөөлөрүн кечир, апамдын күнөөлөрүн кечир деп айтайлы. Риваятта келет, эртеге бир киши бейиште кирген экен, бейиште даражасы көтөрүлөт экен. Анан айтат экен, эмне себептен даражам көтөрүлдү десе,
ага жооп берилеткен периштелер айтат экен: би истигфари валадик лака. Сиздин балаңыз сиз үчүн Алладан кечирим сурады эле, ошон үчүн даражаңыз көтөрүлдү дейт. Карачы. Сиз эгерде кечирим сурай турган болсоңуз атаңызга, атаңыздын даражасы көтөрүлөт. Апаңызга кечирим сурасаңыз, апаңыздын даражасы көтөрүлөт. Өзүңүзгө кечирим сурасаңыз, өзүңүздүн даражаңыз көтөрүлөт. Кечирим сураган, истигфар бул акбарул хасанат. Жакшылыктардын эң чоңу бул кечирим дейт. Бир. Экинчиси, Аллах магфирли вархамни. Алланын райымын сурайлы. Я Алла, мага райымдуулук кыл. Мени райымыңа бөлө. Жараткан Алла, мени райымыңа кур калтырба. Алла Тааладан райым сурайлы. Я Алла, райым сурайлы. Алла Таала кечиргенден кийин райымын алат. Бейишке райымы менен киргизет. Райымы менен ырыскы берет. Райымы менен сактайт. Алла Таала Кур'анда эң башында эле биринчи аятта айтып койгон. Не деп? Алхамдулиллахи роббил аламин. Сразу эле ар-рахман, ар-рахим. Алланын райымын караңыз. Аламды Алла субханаху ва таала пенделерге райымдуулук кылат экен. Пенделерге райымдуулук кылат экен. Боору кер экен. Алла субханаху ва таала мээримдүү экен. Ошон үчүн Алланын райымын сурайлы. Не деп? Аллахумма архамни бил Кур'анил азим. Я Алла, улуу Кур'ан менен мага райымдуулук кыл. Жараткан Алла субханаху ва тааладан райымын сурайбыз. Так? Үчүнчүсү, Аллахумма гфирли вархамни ва афини. Афият сурайбыз. Афият дегени сак саламатчылык, амандык, бардык жамандыктан кутулуу. Ушунун аты афият деп коет. Мынакей. Я Алла, пайгамбарыбыздын хадисинде келет: Аллахумма афини фи бадани, Аллахумма афини фи сам'i, Аллахумма афини фи басари, Аллахумма афини мали фи мали, Аллахумма афини фи ахли. Карасаңыз ушундай сөздөр келет. Я Алла, мен көзүмө амандык бер, менин кулагыма амандык бер, менин ден соолугума амандык бер, менин мал мүлкүмө амандык бер, менин жан дүйнөмө амандык бер, мал дүйнөмө амандык бер. Мына кара. Диниме амандык бер, үй бүлөмө амандык бер. Алла Тааладан афият сурайлы. Өзүбүзгө ана кимраке. Үчүнчү болду. Аллахумма гфирли вархамни ва афини. Төртүнчүсү варзукни. Алладан ырыскы сурайбыз. Не сурайбыз? Ырыскы. Туган адал кийим бул ырыскы. Адал уна же уло бул да ырыскы. Адал турак жай дагы ырыскы. Пайдалуу билим дагы ырыскы. Амандык дагы ырыскы. Адал алкымдан өткөн бул дагы ырыскы. Ырыскы бир эле жегенге байланышпайт. Макулбу? Бизге кайсы нерседен пайда алып атсаңыз, ошонун аты ырыскы деп айтылат. Ошонун аты ырыскы деп атылат. Эми Алла Тааладан биз сурай турганыбыз: я Алла, ырыскы бер. Кандай? Балдар дагы ырыскыга кирет экен. Алла сизге перзент берсе, бул ырыскыга кирет экен. Ошон үчүн Алла Тааладан перзент сураганыбызда дуа кылайлы. Я Алла, мага имандуу перзент бер, таквалуу перзент бер. Жөн эле перзент сурабайлы. Кур'анда Алла субханаху ва таала үйрөткөн: Робби хабли мин ладунка зурриятан тойиба. Ана Закария пайгамбардын дуасы бул. Робби хабли мин ладунка зурриятан тойиба. О Роббу, мага тартуула өзүңдүн алдыңдан имандуу зуррияттарды, имандуу урпактарды, имандуу тойиба, жакшы, таза, таква, пакиза балдарды бер. Жакшы, таза, пакиза кыздарды бер деп Алладан сурай турган мынакей ырыскы туугандар бул. Ушу перзент дагы ырыскы, пайдалуу илим, дүйнөдө дагы ахиретте да пайдасы тие турган бул да ырыскы. Демек, мынакей дуада биз 4 нерсени сурап алсак, үйрөнүп алсак, эртеге дуа бирөөгө берип атканда ушу 4-өнү бериңиз. Дүйнөнүн бардык жакшылыктарын сурадыңыз, ахиреттин бардык жакшылыктарын сурап берип койдуңуз. 4-өнү сурасаңыз болду. Я Алла, мени кечир. Я Алла, мени райымдуулугуңа ал. Я Алла, мага амандык, сак саламатчылык бер. Я Алла, мага ырыскы бер. Эми бирөөгө дуа берип атканда ушуну эле айтасыз: Алла Таалам сиздердин күнөөлөрүңүздөрдү кечирсин. Алла Таалам сизди баарыңыздарды райымына бөлөсүн. Жараткан Алла Таала баарыңарга амандык берип, бардык жамандыктардан сактасын. Дуа бербейсизби? Алла Тааладан сураңыз. Алла Таалам силерге ырыскы берсин. Адал, берекелүү, ыззаттуу ырыскы берсин деп Алладан сурайын.
Жараткан Алла булардын күнөөсүн кечир. Жараткан Алла буларды райымдуулугуңа ал. Жараткан Алла буларга амандык, саламатчылыгын бер. Жараткан Алла буларга ырыскыңды бер. Ана. Ушу төртөөнү сурасак, мына дуа. Демек башында келейли тургандар, мен силерге айтып кеттим эле, ар бир мусулман эркек аялдын жашоосунда 4 нерсе. Биринчиси Алланын зикири, экинчиси Алланын шүгүрү, үчүнчүсү дуа дедик эле. Не дедик эле? Дуа. Мынакей дуалар эми өтө көп. Кыска ушуну бир жаттап алсак дагы өтө чоң ийгилик болот. Эми төртүнчүсү болсо истигфар. Экен истигфар. Алла Тааладан кечирим сурап, күн сайын эрте менен дагы, кечинде дагы кечирим сурап жашайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман лазимал истигфар." Ким истигфар, Алла Тааладан кечирим сураганды бекем кармап жүрсө. Макулбу? Жаалаллаху лаху мин кулли дийқин махража ва мин кулли хаммин фаража ва разакаху мин хайсу ла яхтасиб. Ага 3 белек бар экен. Биринчиси Алла Таала ким истигфарды бекем дайыма айтып жүргөн кишиге, аялга Алла субхана ва таала багын ачат экен, жолун ачат экен, ырыскысын ачат экен, ага тар болбойт экен, ага кең болот экен. Экинчиси, жараткан Алла Таала анын кайгысын кетирип курсанчылык берет экен, кыжалатчылыгын кетирип көңүлүн көтөрөт экен. Үчүнчүсү, анын ою күмөнү жетпеген жерден, күтпөгөн жерден Алла ырыскысын жеткирет экен. Ушу кимге? Истигфарды бекем кармаганга, дайыма айтып жүргөнгө. Ал кандай? Мынандай деп айтасыздар: Астагфируллаха ва атубу илейх. Эстен чыкпайбы? Астагфируллаха ва атубу илейх. Астагфируллаха ва атубу илейх. Алла Таала өзү пенделерине буйрган: силер жараткан Алла субхана ва тааладан кечирим сурагыла, жана тооба кылгыла. Пайгамбарыбыз айтат: мен бир күндө, bir rivayette 70 жолу, bir rivayette 100 жолу Алла Тааладан кечирим сурайм, жараткан Алла Тааладан тооба кылам дейт. Кечирим деген мындай: я Алла, менин кылган кемчилик ката күнөөлөрүмдү кечир. Тооба кандай? Мен ошо күнөөгө кайра кайтып барбайм деген сөз. Бүгүн алымдар айтышат, бүгүн үммөт кечирим сурап атат, бирок тооба кылбай атышат дейт. Мааниси кандай? Я Алла, мени кечир деп айтып атат, бирок ошол күнөөнү кайра кылбайм деп убада бербей атат дейт да. Момент болсо да кылып кое берем дегендейчи. Жок, тооба керек экен. Кандай? Я Алла, мени кечир, эми мен ошо күнөөгө кайтпайм. Мына ушунчалык ушактадым, гыйбат кылдым, бирөөнү сөктүм, бирөөнү тилдедим, текеберлендим, көрө албастык, кандай неме болсо да, я Алла, кечирип кой дедикпи? Болду. Эми Аллага убада берейли, мен ушунда кайта албайм. Эми эч кимди мен кордобойм. Бирөөнүн үстүнөн мен күлбөйм. Бирөөнүн үстүнөн сын такпайм. Бирөөгө мен маскарлап ат койбойм. Бирөөгө мен текеберленбейм. Бирөөгө да мен ичи тардык көрө албастык кылбайм. Бирөөгө дагы мен чагымчылык кылып ортосуна от таштабайм. Эми будан ары мен намаз таштабайм. Будан ары мен алхамдулилла өзүмү сактайм. Күнөөлөрдөн дагы сактайм. Кумарга барбайм, зынага барбайм, аракка барбайм, уурулукка барбайм. Эч кимди мынакей ушу жаман иштерден кайткандын аты тооба деп коет. Не дейт экен? Тообанын мааниси руджу, кайтуу. Кандай? Арамды таштаң, Аллага кайтың. Арамды таштаң, адалга кайтың. Бузукулукту таштаң дагы оңолууга кайтың. Караңгылыкты таштаң, жарыктыкка кайтың. Дозоктун жолун не кыласыз? Таштаңыз дагы бейиштин жолуна түшүп алың. Ушунун аты тооба. Кечирим сураган, ушуга чейин канча кемчилдик ката болду, я Алла кечирип кой. Будан ары келечекке мен ошо жаман иштерге кайтпайм, ушунун аты тооба. Түшүнүп алдык да. Ошон үчүн экөөнү кошо айтабыз. Астагфируллаха ва атубу илей. Я Алла, мен сенден кечирим сураймын, жана тооба кыламын деп. Ушуну иншалла жашообузду ушу менен кооздойлу, ушу 4 нерсе менен кооздоп коет экенбиз. Кандай? Алланын зикири менен, Алланын шүгүрү менен, Алла Тааладан дуа кылуу менен, Алладан кечирим сураган менен, мына аалымдарыбыз ушинтип айткан. Анан экинчиси туугандар дагы бир айтып отурган сөз: эгерде сиз бушайман болгонду каалабасаңыз, анда кайсы бир жакшы иш кылсаңыз Алла үчүн кылыңыз. Биз качан бушайман болобуз? Качан өзүбүз үчүн кылсак. Алла үчүн кылсак кайгырбайбыз. Мен буга жакшылык кылдым, жакшылыгы кайткан жок.
Наоборот, мен жакшылыгымды кадырлаган жок. Дагы андан ашытып туруп мага кайра жамандык кылды. Мейлиби? Мен Алла үчүн кылгам, ошон үчүн кылганыма мен кайгырбайм. Кылганыма мен пушайман болбойм. Булма мен будан кайтабы, кайтпайбы мага кызыктырбайт. Алладан кайтат. Ошон үчүн кимге кандай жакшылык кылсак, туган Алла үчүн кылайлы. Бирөөгө жардам берсеңиз, курсагын тойгозсоңуз, кийим алып берсеңиз, дары-дармек алып берсеңиз, жакшы сөз айтсаңыз, жакшы каалоо айтсаңыз, жакшы патаңызды берсеңиз, кажетін бүтүрсөңүз, муктаждыгын бүтүрсөңүз, проблемасын бүтүрсөңүз, Алла үчүн бүтүрүң. Алла үчүн иш кылың жакшы. Вот ошондо анан не болбойт экени? Кайгырбайт экенбиз. Эгерде биз пенде үчүн кылсак, ал бүгүн эртеге салам берсек, салам бербей койсо, ошо күнү бизге кыямат башталат. Не башталат экени? Ошо күнү биздин давление, ошо күнү анан биз бузула баштайбыз. Мен путуна тургуздум эле, мына бүгүн карачы эми. Саламга дагы келбей калыптыр. Болбосо кече наскиси жыртык болчу, кесе курсагы ачка болчу, көчөдө калган болчу. Мен буну мындай кылсам, мени мындай кылды деп, анан биз тапкан сооптордун баарын жок кылабыз. Ошол ушак менен, милдет кылыпчы, мен мындай кылдым деп, тапкан сооптун баарын жок кыласыз. Куранда Алла Таала айтып койгон, милдет кылбагыла. Ким милдет кыла турган болсо, жакшылыгын аркасынан анда соопту жок кылат. Ушуга чейин айтып койгон, эгерде бирөөгө жакшылык кылсаңызчы, Алла үчүн жакшылык кылыңыз, милдеттенбеңиз. Эгерде мындайда милдеттене турган болсоңуз, бирөөгө жакшылык кылбай эле койгон жакшы. Бирөө жардам сурап келди, жакшы сөз айтып эле, кечирим сурап коюңуз, жок деп. Ушул жакшылык кылып туруп, аркасынан милдет кылгандан жакшыраак экен да. Түшүнүктүүбү? Бирөө жакшылык кылдыңыз, аркасынан милдет кылган, ушуга караганда жакшылык кылбай эле, мен жакшылык кыла албайм, мени кечирип коюңуз деп эле кетип калган, ушул жакшыраак экен. Коулун ма'руф, ва мa'дил. Коулун ма'руф, ушундай жакшы сөздү, же болбосо азыркында кечирим сурап койгонду, бул жакшыраак дейт. Садака берип, аркасынан же жакшылык кылтып, милдет кылгандан көрө жакшыраак дейт. Алла субханаху ва таала баарыбызга тоофик берсин тугандар. Оңолуу үчүн келгенбиз. Алладан дуа кылайлы. Күндөрү саналган калып атат. Азыр мынандай дегенде эле сыра-сыра бүтүп калат. Мында бүгүн Алла Таалам зыяраттарыбызды кабыл кылсын. Эми иншалла тавафка күч берейли. Көбүрөөк машалла алхамдулилла ошо Каабада болуп, иншалла көп дуаларды, зикирлерди, ибадаттарды кылып, иншалла Алла субханаху ва таалага жакындап, амалдарыбызды оңдоп, дуаларыбызды иншалла аракет кылабыз. Аракет кылабызбы иншалла? Азыр азан айтылып калды окшойт. 12-ден 25 өттүр, азан айтылып калды. Анда Кудайым буйрса азынан автобустарга чыгып, иншалла гостиницага барып, буйрса иншалла намаздарды окуп, анан эс алып алып, анан Кудай кааласа нары тавафтарды, амалдарды кыла беребиз. Макулбу? Суроо жокпу башка? Омин анда. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызга адал рызкы берсин. Жараткан Алла таала ушул тамактардын күчүн ибадатка сарптаганга күч кубат берсин. Бизди ким сыйласа, мынаке жараткан Алла таалам аларды эселетип сыйласын. Ким суусундук берсе, аларга Алла таалам дүйнө ахиреттин суусундуктарын берсин. Мынаке Лидия Умра компаниясы баш болдуна билим ажы балдары менен баардыгыңыздарга мынаке дасторкон жайып, ушул жерде өзүбүздүн арабызда кайрымдуулук кылгандар бар экен. Ошолордун баардыгын жараткан Алла субхана ва таала кабыл кылсын. Кайрымдуулуктарын кабыл кылып, Аллахым эселетип кайтарып берсин. Берекелерин кайтарып берсин. Даражаларын кайтарып берсин. Күнөөлөрдөн сактап, Алла таалам эки дүйнөдө аларды дагы бизди дагы бактылуу кылсын. Арабызда бирибизди дагы Аллахым бактысыз кылбасын. Ыйык жерге келдик, Аллахым өзү оңдосун. Өзү оңолгондордон, оңдоочулардан кылсын. Бузулгандардан, буза тургандардан кылбасын. Ва саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин амин. Бирахматика я архамар.